Ийгиликтүү адамдардын 7 адаты. Эмне үчүн айрым адамдар дайыма алдыга жылып, максаттарына жетишет, ал эми башкалар бир жерде эле кала берет? Бул таланттын эле эмес, күн сайын кайталанган адаттардын жыйынтыгы. Бүгүн биз ийгиликтүү адамдардын жашоосун өзгөрткөн 7 адат тууралуу сүйлөшөбүз. Балким, ушул адаттардын бирөөсүн бүгүнтөн баштап колдонсоңуз, жашооңузда жакшы жагына өзгөрө баштайт. Биринчи адат – максатты так аныктоо. Максаты жок адам шамал айдаган кайык сыяктуу. Ийгиликтүү адамдар эмне кылаарын так билишет. Алар максатын жазышат, аны этаптарга бөлүшөт жана күн сайын ошол максатка жакындай турган иштерди аткарышат. Өзүңүзгө суроо бериңиз: мен 1 жылдан кийин кайсы жерде болгум келет? Эгер жооп так болбосо, жолуңуз да так болбойт. Экинчи адат – убакыттуу баалоо. Ар бир адамга күнүнө 24 саат берилет. Айырмасы, ушул убакытты ким кандай пайдаланат? Ийгиликтүү адамдар убактысын максатына, кызмат кылган иштерге жумшашат. Социалдык тармактарга кеткен 1 сааттын ордуна китеп окуу же жаңы нерсе үйрөнүү келечегиңизди өзгөртө алат. Үчүнчү адат – дайыма билим алуу. Дүйнө өзгөрүп жатат. Кечээки билим бүгүн жетишсиз болушу мүмкүн. Ошондуктан ийгиликтүү адамдар күн сайын жаңы нерсе үйрөнүшөт. Бир күндө болгон 10 бет китеп окусаңыз, 1 жыл ичинде бир нече китепти бүтүрөсүз. Бул өзүңүзгө жасалган эң жакшы инвестиция. Төртүнчү адат – тартип. Мотивация ар дайым боло бербейт, бирок тартип болсо адам ишин уланта берет. Күн сайын жасалган кичинекей аракеттер чоң өзгөртүүгө алып келет. Бүгүн 1 кадам, эртең дагы 1 кадам. Ошентип чоң максаттар ишке ашат. Бешинчи адат – ден соолукка кам көрүү. Ден соолук эң чоң байлык. Эгер ден соолугуңуз начар болсо, ийгиликке жетүү да кыйын. Жакшы уйку, туура тамактануу жана күн сайын кыймылдоо сизге көбүрөөк күч жана энергия берет. Өзүңүзгө кам көрүү, келечегиңизге кам көрүү. Алтынчы адат – каттадан коркпоо. Ар бир ийгиликтүү адам көп жолу жаңылган. Бирок алар токтоп калган эмес. Ар бир ката жаңы сабак. Эгер жыгылсаңыз кайра туруңуз. Эң чоң жеңилүү аракет кылбай коюу. Жетинчи адат – жакшы адамдар менен чөйрө түзүү. Сиз эң көп убакыт өткөргөн адамдарга окшош болуп барасыз. Ошондуктан билимдүү, эмгекчил жана максаттуу адамдар менен көбүрөөк баарлашыңыз. Жакшы чөйрө сизди алдыга сүйрөйт. Жыйынтык: ийгилик бир күндө келбейт. Ал күн сайын жасалган туура тандоолордон жана жакшы адаттардан башталат. Бүгүн ушул 7 адаттын жок дегенде бирөөсүн жашооңузга киргизиңиз. 1 жылдан кийин өзүңүздү өзгөртүүнү таң каласыз. Эгер бул видео сизге пайдалуу болсо, лайк басып, каналга жазылыңыз жана бул видеону досторуңуз менен бөлүшүңүз. Эсиңизде болсун: чоң ийгиликтер кичинекей, бирок туруктуу кадамдардан башталат.